Кандай жумус басты болсаң да анаңыз звондап калса, мамаңыз звондап калса, телефонду көтөр. Мамаңа жакшы сөздөрдү айт, сөзүн тыңда. Айтайын деп аткан окуйгам, бир шейх сабак берип отурат. Сабактын үстүндө анасы звондап калат. Сөйтүп шакирттерине тура туруңдар деп анасына жооп берди. Кийинен шакирттерине булай дейт. Мурункулардан Раджа ибн Хайва деген үлкөн бир улама болгон. Сахабаларды көргөн киши, сахабалардын тарбиесин көргөн киши. Сол киши сабак берип отурган кезде ол кишинин анасы келип булай дейт экен. Анасы алжыган, акыл эси кетип калган үлкөн кемпир киши болгон. Жанагы баласына сабак берип отурган. Раджа ордунан тур да тавуктарга дән шаш, жем шаш деп айтат экен. Сөйтүп Раджа ибн Хайва ордунан туруп, шакирттерине күтө туруңдар деп, барып анасынын айтканын кылып, тавуктарга дән шашып келет экен. Осы окуяны айтып атыр да мына. Сөйтүп шейх айтат, эгер сендер бир иш иштеп атсаңдар, ол напил косумча кулчулук болса, парыз намаз эмес, мисалы напил намаз окуп атсың, анаң чакырып калса, анаңа жооп бер дейт. Анаңа жооп бер. Телефонго жооп бер деп сого аңгырайт.